минимум надо такого акима уволить. Сиз калп айттыңызбы же акимби? Сразу акима посадим. Арада 15 күн разница болот. Может, 15 күннен жабылды. Тоже да. 17 апрелде сиздин колуңуз жүрөт да? Мыртсык дегендер окуп калдым, аны колго койдум. Эч кандай мындай, бирок мен көргөн жокмун да. Тендер өткөргөн киши металлочерепицаны алып келип бериш керек эле да. А металлочерепицанын ордуна акча алып келсе, демек жасалма болот атпайбы бардыгычы? Бардыгы жасалма. Сизге акчаны алып келип берди. Мага июльда где-то алып келип бердим, директор мен чакырдым деп койдум колума. Анан мактанып калды. Шамал учурганда мен тиги Алмалы айылдагы мектепке акча которуп берип, кыршасын жаап койдум деп эди мага. Мамлекеттик бюджеттен акчаны кантип алып чыгып кетсе болот? Это с фонда акима поступает. Депутат акимге доо койду. Минимум надо такого акима уволить. Буга УКМКнын төрагасы өзү жооп берди. Дайте заявление. Сегодня же дайте заявление. Если этот звонок подтвердится, если мы расшифруем их разговор, который вы сказали, да, мы сразу примем меры. Сразу акима посадим. Если так это подтвердится. Если нет, конечно нет. Анда сиз өзүңүз туура эмес айткан болосуз. Андан соң жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу Ысык Ата районунун акими депутат Акбөгөн Таштанбековдун айткандарын калпка чыгарды. Биз депутат калп айттыбы же акимби деген суроонун тегерегинде атайын материал даярдадык. Бизден алыстабаңыз. Алгаш жогорку кеңештен көтөрүлгөн маселеге токтоло турган болсок, үстүбүздөгү жылдын 28 март күнү Чүй облусунун аймагында катуу шамал болуп, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Шамалдын кесепетинен Ысык Ата району боюнча бир нече мамлекеттик имараттар жабыркаган. Алардын ичинен Алмалуу айылындагы мектептин чатыры толук бойдон учкан. Алмалы деген мектепте акима качалы бар. Жогорку кеңештеги көтөрүлгөн маселе дал ушул чатырга байланыштуу. Депутат Акбөгөн Таштанбековдун айтымында 28 март күнү Шамал мектептин чатырын алып кеткенде Ысык Ата районунун акими Эрмекбай Омошев ага чалып жардам көрсөтүүнү суранган экен. Депутат Алмалуу айылындагы бала бакчаны оңдоп түзүүдөн өткөрүп жаткандыгын айтып, ошол жакка сарпталуучу каражатты убактылуу бере тургандыгын айткам дейт. Сиз калп айттыңызбы же акимби? Бала бакча турат. Мен ошо бала бакчаны оңдойм деп баштагам. Ошонун акчасы бар. Мен ошого чогултуп койгом. Бул мияка мейли ошонун металлочерепицасын бар алгыла да, бияка тагып койгула. Анан кийин тендер менен кыласыңар, тиякты өзүңөр жасап коесуңар. Анда ошол жака өзүңөр алып бересиңер. Анан макул деген. Чалды, мен өзүм чалган жокмун да жардамчым. Чалды алып кет деди, ал алып кетип, алып атканда видео отчет берип койду. Алып кетип атам, рейкаларды алып кетти. Анан видео отчет берди, мына куруп атабыз, тагып атабыз, кагып атабыз. Болду, ошо менен бүтүп калган. Таштанбековдун айтымында бул маселенин көтөрүлүшү мектептин чатыры жабылгандан бир топ убакыт өткөн соң кокусунан башталган. Акимге барып, экөөбүз такыр башка жөнүндө сүйлөшүп аткан. Анан мактанып калды. Шамал учурганда мен тиги Алмалы айылдагы мектепке акча которуп берип, кыршасын жаап койдум деп эди мага. Бураны сиз кылгансыз. Кызык болуп калды. Анан мен сразу айттым, эгерде ушундай болсо, мен изучу кылам муну. Смотрите. Сүйлөшпөдүк беле силер тиги садиктин шифрын жасайсыңар мунун эсебинен деп. Анан кийин бир тикеден кийин айыл өкмөттү жардамчыма чалыптыр. Акчаны алып келдим деп. Ал уже июль болуп калган жайында. Айттым, айыл өкмөтүнө берсин, кайерден тиги кассасына каягына. Анан айыл өкмөтүнө таштап кетиптир бияка. Анан кийин ал айтты, анан мектеп жапканга мектепке бергиле андай, ошондо короткулайм эмеспи. Анан мектептин директоруна берип коюшуптур. Анан мектептин директору жанагы компьютер оңдотконго күйүп кеткен. Анан ошол керек мындай короткон экен, болду. Биз жогорудагы суроолор менен эле акимге бардык, бирок ал жумуш ордунда жок болгондугуна байланыштуу биринчи орун басарына кирдик. Орун басар бардыгы мыйзамдуу болгон деп бөлүнгөн каражаттарды өткөн тендердин документтери менен тааныштырды. Тагыраагы Акбөгөн Таштанбеков эч кандай жардам берген эмес деп ал дагы карастайт. Өзүнүн процедурасын жүргүзүп, тендер түзүп, ошол жерден жанагы кыршасын алышат. Максаттарын алышат, анан ошол элдер өзүнүн күчү менен жумушчу жалданбай эле ошо алып берген материалды менен жабышат.
Акимчиликтин колундагы документтерге карай турган болсок, Ысык Ата айыл өкмөтү 29 март күнү кайрылуу кат жазып, Акимчиликтин резервдик фондундагы 65 000 сом жана Ысык Ата айыл өкмөтүнүн 97 400 сом бөлүнүп, 11 апрель күнү Mercury Company жоопкерчилиги чектелген коомуна 162 000 сом бөлүп берүү боюнча буйрук чыккан. Андан соң 17 апрель күнү 320 метр квадратка жеткен темир чатыр, 20 килограмм мык, 20 килограмм самарезди кабыл алуу актысы түзүлгөн. Эми суроо, мектептин чатыры 29-30-31 март күндөрү жабылып бүткөн. Бул документтерге карай турган болсок, материалдарды кабыл алуу актысы 17 апрель болуп жатпайбы? Ортодон 16-17 күндүк айырма бар. Чатырды 28-inde учуп кетти, 1-2 күн аралыгында эле жабылган деп элдерде айтып жатат. Аракта 15 күн разница болуп да. Может, 15 күннен кийин жабылды. Тоже да. Сөз болуп жаткан мектептин директору Жапар Сатканбаеванын аты жөнү материалдарды кабыл алуу актысындагы комиссиянын төрагасы катары көрсөтүлгөн. Бирок мектептин директору эч кандай материал көргөн эмесмин деп таң калтырат. 17 апрелде сиздин колуңуз жүрөт да, кабыл алды дегенчи, ошол сиз тиешеңизби? Мен эчтеке айыл өкмөткө бардым, бияка кел эч кандай эчтеке документке кол койдурган жок. Айыл өкмөткө барганда ошондо бухгалтер мога кол коюп коесузбу деди. Мен аны баягы эмеге келгендер го деп эле коюп койдум. Тиги крышаны жапкан эмелер келген баягы профнастил тиги эме деп турат го терде. Мык, сык дегендерди окуп калдым, аны кол коюп койдум. Эч кандай мындай, бирок мен көргөн жокмун да. Таштанбековдун жогорку кеңеште көтөргөн маселесинин маңызы дал ушул жерде окшойт. Биз өзүбүз жаптык, анан тендер өткөрдүк деген уятка. Жабылып калган нерсени бүтүп калган нерсеге тендер өткөрүлбөйт. Экинчиси наличный кантип алып чыгат счеттан. Эң кызыгы ошол болуп атпайбы? Бул жолу жок, эч кандай жолу жок. То есть ал жерден тиги тендер өткөрдү. Тендер өткөргөн киши металлочерепицаны алып келип бериш керек эле да. А металлочерепицанын ордуна акча алып келсе, демек жасалма болуп атпайбы бардыгычы? Бардыгы жасалма. Биз Таштанбеков айткан акча каражаттары кайда деген суроо менен Ысык Ата айыл өкмөтүнө бардык. Бирок ошол кездеги ишке тиешеси бар айыл өкмөт жумуштан кетип, жаңы айыл өкмөт дайындалыптыр. Мындан дээрлик 2 жыл болуш керек. 2 жыл мурда мен дал ушул жерге келгенде Айыл өкмөткө кирип баратканда бир шалдыратып алып туруп келесиң да. ушуну Кошуп коюшуптур, себеп дегенде бул аябай кыймылдап турчу да. бир антейин десең, биякта карайсызбы. Акбөкөн Дүкөнөвич, мен финансировать этип берем, керек нерсенин баарын мен алып берем дейт. Ошол Айбекти чакырып, ага мен банктан акча которуп берет экен. Айбек болсо уруп барып эмени жанагы баарын сатып алат. Нерсенин баарын сатып алып келип, биякта эл менен уже ашарына метод кылып, баарын оңдоп жасайт да. Ага акчаны бер деп айтып тургу. Акбөкөн Дүкөнөвич, мен билбейм. Айбек кайра тиги подрядчиктагы уже материалдын баарын сатып алган, тияка да сатып алды, ушундай болуп калды ошол моментте. Анан кайра подрядчикке барып жалынып ушул акчаны бер деп сурады, же өзүнүн акчасын берип мен аны Сизге акчаны качан алып келип берди? мага июльда где-то. Мен июльда келдим. Больницада оруп жаттым деп атат, билбейм мен эмне анча. Мага алып келип берди. Бул эмне акча десем, бирок ага чейин жанакы помощницасы бар. Аяна. Ошол чалган. Акылбек мен сизге тиги Айбек акча алып келип берет, ошол акчаны алып директорго берип коюңуз депчи. Мектептин директоруна. Мен ал эмне акча десем, ал өзү билет деп койду. Хорошо деп койдум. Аны алып келип берди, мен директор мектептен чакырдым деп койдум колума. Ошол акча мектепте берди. Ошо берип койгом да. Бул кассага түшкөн. Мектеп чатыр боюнча чырда алып кел жулуп кел ролун ойногон мурдагы айыл өкмөт башчы Айбек Майлыбашевга байланышып, мектеп чатыры жабылгандан соң өткөн тендер 17 апрелде кабыл алынган 320 квадрат метр чатыр кайда жана кайсыл акча каражатын айыл өкмөткө алып келип бергенсиз деген суроо менен байланышсак, ал эстен чыкты деп так жооп бере алган жок. Мен дагы мындай убаксы менен эмес менен жообун берип тактап өзүмө маалыматты тактап алып туруп ана жооп берейинчи, анан бүгүнкү күнү жооп берип кой, эртең дагы туура эмес болуп калып. Парламенттен көтөрүлгөн маселе боюнча биздин чыгармачылык топ кенен иликтеп чыкты. Эфирде мамлекеттен акча каражатын жергиликтүү бийликте отургандар оңой олтоң эле чыгарып кетери тууралуу айтып бердик. Мындан аркы иш аракеттин бардыгы укук коргоо органдарында.